Тегир Тотаңа таңкы түз көрсөтүүсү өзүнүн берүүлөрүнүн алдыны көздөп улантмакчы. Бүгүн биздин студиябыздан кадырлуу меймандар да бар. Алардын бири Мирбек Асаналиев, Акпресс маалымат агенттигинин Нарын облусу боюнча координатору. Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы. Кутман таңыңыз менен. Рахмат. Маанайларыңыз Жакшы буюрса. Сиздин маанайларыңыз жакшы болсо, биздин маанайларыбыз дагы жакшы. Сизге алгачкы эле суроону узата турган болсок, мына ушул өзүңүздүн колуңуздагы турган журнал тууралуу айтып берсеңиз. Бул Кыргызстандагы ийгиликтүү 120 фермер деп аталып чыкты. Бул журнал ушу Акпресс маалымат агенттигинин турмуш редакциясы. Бул алгачкы ирет кыргыз тилинде басылып чыкты. Бул жерде 120 фермер ушу Кыргызстандын 7 областынан тандалып алынган алдыңкы фермер. Ал эми ушул 120 фермер деген журналдын ичинде негизинде эле биздин айыл жергесинде, элет жергесинде эмгектенген фермерлердин кандай иштери бар? 4 түлүк малды асылдандыруудан башка. Бул журналда ушу бир эле асылдандыруу мал жандыктар эмес, кантип балык баккан, балык чарбаларын камтылган, андан тышкары күнөс каналары, жашылча жемиш өстүргөндөр, ошондой эле жанагы тойтtu кантип топтоп, жанагы үйрөн кампаларды, үйрөн чарбалардын дагы тармактары кошулган. Ал эми ушул фермерлер туурасындагы журнал дагы ушундай мал чарба же болбосо өсүмдүктөр менен алектенем деген элет жергесиндеги фермерлерге кандай жардамын тийгизет деген ойдосуз? Ошол бул журнал ушу быйылкы жылы аймактарды өнүктүрүү жана санаатташуу жылынын алкагында жарыкка чыкты. Эми бул журналдын фермерлерге болгон пайдасы, бул ар бир областта мисалы жылкынын асыл тукумдары бар экен, ар кандай бодо малдардын, ошондой эле майда жандыктардын жана бал өстүрүү дейт. Ушуларды бири-бири менен тыкыз байланышта болсун, жанагы асыл тукумдуулукту кай жактан алабыз деп кээ бир фермерлер таппай издеп калышат. Ошол убакта биз ошонун баарын ушул журналга камтыдык. Ар бир фермердин ошо байланыш даректери телефондорунан бери жазылган. Менимче бул журнал ушул фермерлердин колуна тийсе, бардык маалыматтарды өздөрүнө ала алат деп ишендирем. Журнал өтө кызыктуу экен. Айтсаңыз, ушул кимдин баягы кимдин идеясы, анан элдерге кандай түрдө жайылтылып жатат? Бул идея ошо негизинен Кыргызстан боюнча жалпы турмуш редакциянын кабарчылары бар аймактардан. Ушул кабарчылардын ар бир жазган маалыматтары көпчүлүгү ушул айыл турмушу, ошол эле фермерлердин жашоосу чагылдырылат. Биз ошол биздин жогорку жетекчилик тарабынан атайын ушул фермерлерди, быйыл фермерлерди басып чыгаралы деп ушул сунуш келтирип, анан жалпы Кыргызстан боюнча кабарчыларыбыз ар бир жерден өздөрүнүн ошо мыкты фермерлерди тандап, анан ушул жака топтоду. Бул журналды ар бир райондон, ар бир айылдан тапсак болот. Азыр бүт жерде сатыкка чыгып атат. Ошо бир журналдын баасы 1000 сом. Анан ушул журналды барактап отуруп ушул Америкадан алынып келинген сөөл жандар деп дагы теманы көрүп калдык. Ушул сөөл жандар кээ бир учурларда медицинада да пайдаланганын угуп жүрөбүз. Ал эми ушул негизи эле бул кандай багыт боюнча жазылган? Бул сөөл жандар ушу атайын биздин бир фермерибиз ушул Баткен областынын Кадымжай районунда болгон. Бул фермерибиз атайын Америкадан алып келип, ушу жер семирткич бөлүп чыгаруу багытында семирткич катары колдонулат. Пайдаланат, Мирбек бек, айтсаңыз, ушул чыккан бул журналыңыздар жалаң ушул фермерлер тууралуу болгон экен да. Кийинки журнал кандай аталышта чыгат? Белгилүү планда барбы дагы да журнал чыгаруу? Биз алгач ушул өлкөнүн экономикасынын бир жак бурчун көтөрүп аткан ушул фермерлерден дагы баштадык да. Анан келерки пландарыбызда ушул элдин сунуш пикирин дагы угуп, мүмкүн билим тармагынанбы, саламаттык сактоо тармагынан же дагы бир ишкерлерибизди, аймактардагы жергиликтүү ишкерлерибизди дагы чыгарабыз деген ниеттерибиз бар. Ал эми ушул сиздердин журналды кармап отуруп, Кыргызстандагы ийгиликтүү 120 фермер дегенде көпчүлүктүн оюна эң биринчи эле ушул суроо келет болуш керек. Эмне үчүн 120 фермер деген? Биз ошо аймактардан да фермерлерди чогултуп эмет баштаганда эле ушу жетекчилик тарабынан ушу башкы редакциябызга ушу жалпы 120 фермер келиптир. Анан ошонун негизинде ушу
120 фермер тандалып алынды. Şu болгон фермерлердин оттуларын эми иригеп отургандар şu 120 фермер чыгып калды да. Ошондон кийин ошо 120 фермер болуп аталып калды. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, негизинде эле бул нарын жергеси көбүнчө мал киндиктүү келгендиктен бул мал чарбасын асылдандырууда, мал чарбасы тууралуу мындай иштерди жүргүзүүдө бул журналдын көптөгөн пайдасын тийгизет деген ойдобуз. Жана дагы сизге эркин микрофон узаталы, ушул туурасында кийинирээк айтып берсеңиз. Ушундай биздин Турмуш редакциясынын 120 мыкты фермерлер камтылган журналды алсаңыздар болот. Бул журналда бардык маалыматтар камтылган. Эгерде сиздер ушул бизнести жаңы баштайм жана фермерликти түптөйм деген фермер ишкерлер болсо, бул журналды Кыргызстандын ар бир районунан тапсаңыздар болот. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин таңкы мейманыбыз Мирбек Асаналиев Акпресс маалымат агенттигинин Нарын облусу боюнча координатору болду. Жакшы маектерди курдук деген ойдобуз. Сизге дагы ыраазычылыктарды билдирели. Чоң рахмат алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Сиздерге да рахмат. Саламаттарыңыз. Ал эми биз болсо көрсөтүүбүздү алдыны көздөй улантабыз, дагы кийинки түрмөккө кезекти берели.